Azыр эми акча эсептөө жеринде бир кичинекей эсеп чыгаралык. 4 адамдын акчасы болгон. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү адамдардын акчасын кошсо 900 сом болот экен. 900 сом. Эгерде биринчи, үчүнчү, төртүнчү адамдын акчасын кошсо 850 сом болот экен. Эгерде биринчи, экинчи, төртүнчү адамдардын акчасын кошсо 800 сом болот экен. 800 сом. Эң акырында биринчи, экинчи, үчүнчү адамдардын акчасын кошсо 750 сом болот экен. Суроо: ар бир адамдын канчадан акчасы болгон? Бул эсепти система жолу менен оңой эле чыгарсак болот. Биринчи адамдын акчасын X дейли, экинчи адамдын акчасын Y дейли, үчүнчү адамдын акчасын Z дейли, төртүнчү адамдын акчасын мейли T деп коелу. Анда шарт боюнча экинчи адамдын акчасы дейт. Экинчи адамдын акчасын биз Y менен белгилегенбиз, мына жерде турат. Экинчи адамдын акчасына үчүнчү адамдыкын кошсоңор дейт. Үчүнчүнүкүн Z менен белгилегенбиз. Ошу төртүнчү адамдын акчасын кошсоңор дейт. Тыны кошсо 900 сом болот экен. 900 сом. Анда 900 болот экен. 900. Экинчиде биринчи адамдын акчасына дейт. Биринчи адамдын акчасын X менен белгилегенбиз. Ошу үчүнчү адамдын акчасы дейт. Үчүнчү адамдын акчасы мына Z менен белгилегенбиз. Ошу төртүнчү адамдын акчасын кошсоңор дейт. Төртүнчү адамдын акчасын T менен белгилегенбиз. Барабар 850 сом дейт. 850 сом. Үчүнчү шартты жазалы. Биринчи адамдыкын X менен белгилегенбиз. Кошулган экинчи адамдыкын Y менен белгилегенбиз. Төртүнчү адамдыкын T менен белгилегенбиз. Булардын акчасынын саны. Төртүнчү адамдын акчасынын саны. Бул акчаларды кошсок 800 сом болот дейт. Анда булардын суммасы 800 болот экен. Төртүнчү акыркы шарт: биринчи, экинчи, үчүнчү адамдардын акчасын кошолу. Биринчи адамдын акчасы X, экинчи адамдын акчасы Y, үчүнчү адамдын акчасынын саны Z дегенбиз. Буларды кошсок дейт 750 сом болот экен. 750. Ошентип 4 белгисизи бар 4 теңдеменин системасы түзүлүп калды. Бул системаны кандай кылып чыгарабыз? Анда бул теңдемелердеги кошолук оң жактарын кошолуктагы мындай кылалы. Оң жактарын, сол жактарын кошолук. Башкача айтканда, мына теңдеменин сол жагында турган бөлүгүнө сол жагын, оң жагында турган бөлүгүнө оң жагын кошобуз. Анда бул жерде X'терди эсептейлик. 1, 2, 3 болот. X'тердин саны 3X болду. Кошуу. Y'терди эсептейлик. Бул себеби кайра айтам, бул системадагы теңдемелерди кошуп жатабыз. Y'тер 1, 2, 3 болду. Демек кошсок 3Y болот. Кошуу. Z'терди карайлык. Z'тер 1, 2, 3 болду. Демек Z'терди кошсок дагы 3 болот экен. 3Z. Плюс анда T'лар да кандай 3? Мына 1, 2, 3. Кошсок 3T болот. Барабар. Батпай калды. Макул, астына жазып коелу. 900гө кошобуз 850-нү, ага кошобуз 800'дү, ага кошобуз 750'нү. Буларды кошсок 3300 сом болот экен.
Tengdemelerdeki koeffitsiyentlerin sanının bari 3 boldu. Demek bu tengdemelerdeki koeffitsiyentlerin sanını 3'e bölüp jibirсек 3x'ti 3'e bölsek x bolut. Plus 3y'ti 3'e bölsek y bolut. Plus 3z'ti 3'e bölsek z özeli kalat. Plus 3t'ni 3'e bölsek t kalat. Barabar 3300'dü 3'e bölsek 1100 kalat eken. Bunu esette qarap tursaňar, tengdemeni qarap tursaňar, çıkkany görünüp durat. X birinci x plus y plus z bul emnege barabar ele. Mana baraki tengdemeden berilgen tengdemedegi 4-nçü tengdemeni qarasaňar, 4-nçü tengdemeni qarasak x, y, z'tin ornuna 750'ni koyup alat ekeniz. Muna o jerde turgan 750'ni. Anda bizerge 750'ni koşsok, koy ornuna koysok t barabar 1100 bolup kaldı. Anda 6. klasstan ele belgili t barabar tengdemenin sol jagында turgan 750'ni barabardyktın oň jagına alıp ötsek minus belgisi menen çıgat. 1100 minus 750. Oşentip t barabar 1100'den 750'ni alıp salsak 350 kalat. Bul emne bolçu? Bul 4-nçü adamdın akçası bolçu munaki. 4-nçü adamdın akçası bolçu. Emi kalgan adamdardın akçaсын tabuga hareket kılalık. Ana düşünükli olsun üçün bölök sibet menen jazalık. Mınday boldu. Muna iki jerdegi kayradan ele tengdememiz monday bolup kalgan. X plus y plus z plus t plus t barabar 1100 bolgon. 1100 bolgon. En şundan ikinci tengdemeni qarap görölü. X'ge y'ti anan t'ni koşkondu. Munaki kayradan görgözüp atam muna 3-nçü tengdemede 800 bolçu. X'ge y'ti t'ni koşkonda 800 bolgonduktan 800'dü koyuyoruz. Orduna z'tin özün jazalı barabar 1100. Janagı ele ereje boyunca z'tin özün alıp kalıp 1100'dön 800'dü barabardyktın oň jagına minus belgisi menen alıp ötöbüz. Sebebi barabardyktın bir jagынан ekinci jagına ötkönde belgi özgöröt. Oşentip z barabar 1100'dön 800'dü alıp taştasak öyle çıkıp atat 300 çıgat eken. Bu emne bolçu? Z bu 3-nçü adamdın akçası bolçu. Demek 3-nçü adamda 300 soň var eken. Emi bu tengdemeni kayradan göçürölük. X plus y plus z plus t barabar 1100. Emi tengdemedeki sistemadagi ikinci tengdemeni qarap görölü. İkinci tengdemede munday deyt. Birinci adamdın akçası x'ge, 3-nçü adamdın akçası z'ti, jana 4-nçü adamdagi akçası t'ni koşsok deyt. Muna o jerde 850 deyt. Anda y'tin özün jazabız plus 850 barabar 1100. 1100. Anda y'tin özün alıp kalıp 850'ni barabardyktın oň jagına alıp ötsök y'tin özün alıp kalalı 1100 850'ni barabardyktın oň jagına alıp ötsök belgisi özgöröt da 850 bolat. Oşentip y ekinci adamdın akçası bolçu. Ekinci adamını muna jerde belgilegenimiz ekinci adamdın akçası bolçu. Anda 1100'dön 850'ni alıp salsak görünüp durat 250 kalat eken. Alemi birinci adamdın akçasın tabış üçün kayradan ele
sistemadağı bölük свет болsun üçün ак менен деле жазып көрөлүк мейли. Системанын өзүн жазалык. X плюс Y плюс Z плюс T барабар 1100. Эми системадагы биринчи теңдемени карайлык. Мынарки биринчи теңдемеде эмне жөнүндө болуп атат? Экинчи адамдын акчасына, үчүнчү адамдын жана төртүнчү адамдын акчасын кошсо, могу жерде 900 деп жазылып турат. Демек анда X'тин өзүн жазабыз дагы, бул үчөөнүн акчасы 900 болгондуктан ордуна 900'дү коебуз, барабар 1100. Кайрадан эле X'тин өзүн алып калып, 1100'дү жазып, 900'дү барабардыктын оң жагына минус белгиси менен өткөзсөк, минус 900 болот. Ошентип X барабар 1100'дөн 900'дү алып таштасак 200 сом болот экен. 200 сом. Ошентип анда жообу кандай болду? Биринчи адамдын акчасы 200 сом болду. Экинчи адамдыкы 250 сом болду. Y менен белгилегенбиз 250 сом болду. Үчүнчү адамдыкын Z менен белгилегенбиз 300 сом болду. 300 сом. Эң акырында төртүнчү адамдын акчасын T менен белгилеген элек 350 сом болду. Ошентип 4 адамдын акчасын таптык. Ошондо айтарбыз, ылайым эле Кыргызстандын ар бир адамында акча болсун, абдан көп болсун.